Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, эжейлер, таанымдуу кесиптешилер. Бүгүнкү биздин вебинардын коногу Асылбек Жодонбеков агай. Эжекелер, мен анда кечине жанагы оюнду жыйынтыктап слайдтарды бир аз кетейиниздер менен, Баштай берели онда? Ооба агай, баштай беребиз. Баштай берели. Урматтуу эжейлер, агайлар, ата-энелер, биз мына ушул биринчи бөлүктө кичине сөз кылдык. Мен ошол өткөн бөлүктөр боюнча кичине айта кетейин сиздерге, кыска гана слайдтарды. Анан слайдтарды мен сиздерге жөнөтүп коем. Өзүңүздөр дагы мындай колдонуп, өзүңүздөр мындай өзүңүздөргө ылайыктап колдосоңуздар болот, Кырдаал боюнча айттык. Могул жерде айттык. Эми канчоңуздар айтсаңыздар, кабаттамда жашагандар канчоңуздар барсыздар? Барбы кабаттамда жашагандар? Биз жашайбыз. Анда азыр как раз тажрыйбаңыздар менен бөлүшсөңүздөр аябай жакшы болот, Бул как раз бул абдан маанилүү нерсе. Араңыздарда иштеп аткан бар. Вот чыңалуу эжекелер, вот чыңалуу жөнүндө мен аябай айттым. Албетте баардыгыбызда бир чыңалуу, жашоодо өзгөрүү болуп атат да, мындай таптакыр бир башка бир тажрыйбага кирдик да. Ушул тажрыйбада биз балдар, ата-эне ушул балдарга ушул жагдайдан кантип чыгуунун жолун үйрөтүп, как раз бул жагдай бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал. Биз айрым конфликттик жагдайлардан чечүүнүн жолун балдарга үйрөтүшүбүз керек да. Биз өзүбүз конфликтке кирип атсак, жалаң гана жана балдарды чыңалууга кармаса, анда биз конфликтке каршы балдарга жакшы бир өрнөк бере албайбыз да. Ошондуктан ушул чыңалууда сөзсүз түрдө баардыгыбызга бар, бирок биз тажрыйбалуу адамдар катарында, ата-эне катарында, биримдүү катарында сөзсүз түрдө балдарга жардам беришибиз керек. Анан кабаттамда жашагандар өзгөчө жана көп балалуу, биз эми Кыргызда көп балалуу болот эмеспизби? Тажрыйбаңыздар жөнүндө айтсаңыздар аябай жакшы. Мисалы үчүн, өткөндө бирөө биздин бир таанышыбыз жасап атат, кабаттамда жашайт, бирок чоң кишилер, чоң керек өз балдар эмес, чоң кишилерди кээде мындай бийлегиси келет, башка кылгысы келет, көрүп атасыздарбы? Ошондой жагдайда биз бири-бирибизди түшүнүшүбүз абдан маанилүү. Тажрыйбадан айтсаңыздар аябай жакшы болот. Анан өзгөчө ушул сиздердин нерсем бул кенже курактагы балдар менен кандай аракет кылып атасыздар, чоң балдарыңыздар менен дагы бул аябай маанилүү тажрыйба. Бул ар бири өзүнчө тажрыйба. Көрдүңүздөрбү? Чоң балдар менен мамиледе бул убакта алардын өзүн алып жүрүүсү, убакытты колдонуусу өзүнчө маселе. Ал эми сиздердин убакытты колдонуңуздар өзүнчө маселе да. Бул да аябай маанилүү эжекелер. Күндөлүк режимди түзүүдө мен абдан бир маанилүү жагдайга токтолдум. Өзүңүздөр байкагандай, чогуу иштеп чыгыңыздар. Көпчүлүк учурда биз ата-эне момундай деп туруп эле иштеп чыгып коебуз да. Жок. Балдарга таңуулабаңыздар. Балдар менен, мисалы үчүн, элементарно бир 3 жаштагы, 4 жаштагы балаңыздагы мындай сизге ушул кошсун да, балким 5 жаштагы балаңызда кошсун да. Ал эмне деши мүмкүн? Макул, мен кечке чейин жакшы болсом, кечинде сен мени көтөрөсүң деши мүмкүн. Мен менен ойнойсуң деши мүмкүн. Көрдүңүздарбы? Анын да эрежеси бар. Ушул сыяктуу кичинекей бала дагы ошол күндөлүк режимге өзүнүн талабын кошсун. Өзүнүн баягы күндөлүк режимге өзүнүн салымын кошсун. Да, кичинекей балдар эмне кылышы мүмкүн, мисалы үчүн? Ар кандай бир салымды кошуп, аралар өзүнүн сунушун бериши мүмкүн, Анан өзүнчө айтып атабыз биз ашыкча балдарды көзөмөлдөп, бири-бирибизди көзөмөлдөгөндөн качып, биз жеке өзүбүзгө кээ бир учурда жеке автономия болсун, өз алдыбызча бололу, айрым учурда чогуу иш бөлдүк. Көрдүңүздарбы? Ушуларды бөлүп алышыбыз керек да, ажыратпашыбыз керек. Балдар дайыма эле биздин шартыбызды аткарып, биздин талабыбызды аткарып алар милдеттүү эмес достор. Көпчүлүк учурда, кээ бир учурда өз алдынча болсун, кээ бир учурларда биз сиздер жасап атат болушуңуздар керек, бирок ошентсе дагы бул өтө маанилүү. Анан ар кандай оюндар, кээде жалаң эле үйдө отуруп эле баарыңыздар мете бербеңиздер. Кээде спорт болсун, кино болсун, китеп болсун, компьютер болсун, ар кандай оюндар болсун, бул аябай сонун нерсе. Бул абдан маанилүү. Биздин тажрыйбаны айттым, мен ошол өзүмдүн тажрыйбамда, мисалы үчүн, эки баланын тажрыйбасында көбүрөөк аларда автономия, өз алдынча көбүрөөк, кички балаларга көбүрөөк кичине көңүл бурабыз деп айттык. Анан жөнөкөй эле балдарга тыюу сала бербеңиздер достор. Балдарга жөн эле тыюу салбай, тыюу салдыңыздарбы, бир нерсени болбойт дедиңиздерби? Анын альтернативасын суруштаңыздар, сөзсүз түрдө. Түшүндүңүздөрбү? Абдан маанилүү. Өзгөчө гаджеттерге байланышкан нерсе, бул аябай маанилүү. Мен айттым, анан бул ар бир нерсенин жакшы жагы бар да, достор. Жанагы кризис деген сөз Кытайда өзүңүздөр билесиздер. Эки нерсени түшүндүрөт да. Бул биринчиси коркунуч, экинчиси бул мүмкүнчүлүк, достор. Вот как раз муну биз бүгүн мүмкүнчүлүк катары кабылдайлы. Кантип кабылдайбыз мүмкүнчүлүк катары? Балага мээрим төгөлү. Балага бизди жакшы жактан таанысын. Балабызга өзүбүздү тааныталы, балалыгыбыз жөнүндө, мисалы үчүн, балдарга аябай кызык. Мисалы үчүн, силер жаш кезде бизде интернет жок эле, чүк ойночу элек, топташ ойночу элек деген, жакшырмак ойночу элек деген нерсеңиз баардыгы тең балдарга кызык.
Эми ушул сыяктуу балдар менен ушул нерселерди биз бөлүшөлү. Ден соолукту чыңдайлы достор. Ден соолукту чыңдоодо эмне? Бул тамактанууда болсун, элементарный, спорт оюндарында болсун, башка болсун, толгон токой нерселер бар достор. Бүгүнкү күндө бул жерде жанагындай YouTube каналдарынан абдан документалдуу фильмдерди көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн минимализм боюнча жана Netflixти көрсөңүздөр, минимализм боюнча аябай жакшы нерсе бар. Биз көрсө, мына көрдүңүздөр, жүздөгөн тойкалар кылынды. Ушунчалык кооз бош калды, көрдүңүздөрбү? Как раз ушундай шартта биз как раз өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдап, толгон токой нерселерди көрсөтүп болот. Ошондо мен сунуш айтып элем сиздерге. Минимализм деген bir жакшы документалдуу фильм бар. Ошону көрүп койсоңуздар Netflixтен, Минимализм деген өзүңүздү таануу, өзүңүздөрдү башкаруу деген идея бар. Идеяңыздарды ашкарыңыздар. Анан бай сонун болуп атпайбы? Китеп жакшы окуйсуздар, китеп окуңуздар. YouTube'дан мисалы үчүн ар кандай мисалы үчүн мен келинчегим бийлеген жакшы көрөт мисалы үчүн. YouTube'дан ар кандай музыкаларды мал кичинде бийлешет мисалы үчүн. Сонун нерсе. Ушундай сыяктуу ар бириңиздер өзүңүздөргө ылайык бир нерсени жасасаңыздар аябай жакшы болот. Анан моуну айта албай калдым мен, ошону кичинекей кошуп коеюн азыр. Бүтүрөбүз ушу менен. Бактылуу үй бүлөлүк жашоо улансын достор. Эми ушул как раз ушундай жагдайда болсун, мындай тынч жагдайда болсун, кайсы үй бүлөнү биз бактылуу үй бүлө деп айта алабыз? Алар бири-бирине дайыма жакшы сөздөрдү айтышат, мактоо сөздөрдү айтышат, ыраазычылык билдиришет, бул аябай маанилүү нерсе. Көйгөй чыкпай койбойт достор. Менде да көйгөй бар, баардыгыңыздарда ар бириңиздерде көйгөй бар да. Ошол көйгөй чыкканда, көйгөйдө акылдашып, эң негизгиси бири-бирин күнөөлөбөстөн чечкенди үйрөнүшүбүз керек достор. А сен кылыкпайсың да, а сен тигип койсоң этпегин деген сыяктуу бирибизди күнөөлөгөн, балдарыбызды күнөөлөгөн, жубайлар бирибизди күнөөлөгөн нерсенин эч зарылчылыгы жок. Келиңиздер чогуу чечели. Анан ар бир үй бүлөдө ар бир баланын тандоосу бул эске алынсын. Керек болсо кичинекей балдарында керек болсо тандоосуна маани бериңиздер. Өтө маани. Мисалы үчүн балаңыз тамак жебейм деп айтабы? Тамак жеп кыйнабай койгонбуз. Анан жейт, бузак ачканда жейт. Эч маселе эмес. Мүчөлөр мезгил менен бир сюрприз кылып туруңуздар. Жагымдуу маани айтып мисалы үчүн элементарный, агуртка чыксаңыз, мисалы үчүн кичинекей үлгүлөшүп калса, жубайыңызга берип коюңуз. Мисалы үчүн өткөндө бир менин таанышым тамашалап калды, мисалы үчүн, үлгүлөшүп калып турайык, алып туруп бересиң, о деп чөчүп атат да бир эркек, мисалы үчүн. Жубайына ушу гүл алып берип койгон, агамдай аябай чоң нерсе экен. Менин оюмча мындай нерсе болбош керек деген нерсени айткым келет. Үй бүлөнүн бардык үй бүлөнүн мүчөлөрүн сактаган эрежелер бар. Мисалы үчүн эрежелер, мисалы үчүн ушул убакта менин оюмча жанагы дежурство кылып алсаңыздар деле жакшы болот да, үйдүчү мисалы үчүн. Тамак жасоо боюнча, иштерди үйдү жыйноо боюнча керек болсо эч кандай эмеси жок. Мисалы үчүн үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү катышып жасай берсе болот. Ар бир адам бири-бирине кам көрүүчү, кубаныч тартуулайт. Үй бүлө мүчөлөрү, бирибизге кубаныч тартуулайлы, кам көрөлү, бирибиз керек экендигибизди билдирели. Бул да аябай нерсе бар, маанилүү. Анан бирибизди сындабастан, ыксыз сындоо калбастан колдоо калалы. Анан эң негизги нерсеси, демек ар бирибиз өзгөчө албетте ата эне бул жерде бала да катышсын, бири-бирибиз менен кызыктуу убакыт өткөргөнгө мындай умтулалы. Эми убакыт өткөрүү боюнча как раз мен жогоруда белгиледим. Мен кыска айтканым ушул слайддарды мен силерге берем, кааласаңыздар анан кийин колдонсоңуздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Эми суроолорго өтө берсек болот. Акын? Агай, камераны ачып койсоңуз эми сиз. Камераны ачайын, камераны ачам. Ачтым камераны. Эми урматтуу агайлар, эжелер, эгерде суроолоруңуздар болсо сиздерден алсам болот. Камераңыз ачылбайт атагай. Ачтым камераны. Көрүндүмбү? Жок. Көрүндү. Бизге көрүнүп атасыз. Мен көрүнүп атам, көрдүңбү? Көрүндүңүз, слайдыңызды жаап койсоңуз. Слайды жабыңыз. Слайды жаап коеюн, Слайды жаптым. Так, эми эгерде суроолор болсо, анан эң негизги нерсе суроолор эмес, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздардан да бөлүшсөңүздөр бул аябай маанилүү да. Давайте өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздардан да бөлүшүңүздөр. Кимде кандай тажрыйбалар бар? Слайдты жаптыңыз, бирок компьютериңиздин экраны көрүнүп атат. Компьютердин экраны көрүнүп атат, азыр. Компьютердин экраны көрүнүп атат. Демонстрацияны өчүрүп койсоңуз болот экен, агай. Демонстрацияны өчүрүп коеюн. Так, азыр мен демонстрацияны өчүрөм. Демонстрацияны өчүрдүм эчкенде мына. Опа. Иштеби? Ошол эле бойдон турат. Ошол бойдон турат. Токтоттум болду. Хорошо. Все. Агай болду, эми чыктыңыз ооба. Абдан сонун. Карамата же суроо бересизби? Саламатсызбы? Жагымдуу маанай тартууласын деп атпайсызбы? Биз туура айтасыз, мен буга толук кошулам. Мисалы үчүн мен азыр жанымда неберем турат, ушул неберем кичинекей. 6 ай 7 ай кезинен баштап жана Арам Замзи деген мультфильм бар эмеспи?
Ошону туурап биз дайыма үйдө ошону жасайбыз. Анан бул мага аябай жакты дагы. Мен ошол бөлүмүн кесип алып туруп, мен сабакта башталгыч билим берүүнү педфактарга адаби окуунун методикасынан берем да, балдар адабияты жана башкалардан. Анан ошо методика сабагында ошону мен өзүм дагы физминутка катары колдонум. Анан андагы тексттер орусча болгондуктан студенттериме тапшырма берем, ушуга ылайыктап кыргызча текст жазгыла деп. Алар текст жазышат, кыймыл аракеттер ошол боюнча калат. Муну кадимкидей баягы сабак таймаш катары кичи топтордо иштеткенде колдонобуз, бул аябай жакшы натыйжа берет. Мен кошулам толук. Үйдөн өзүм келиним дагы Бийбосуновду бүткөн, бүттү. Ал дагы ушундай бул жагдан аябай кызыгат. Дайыма тиги эки неберем менен булар да дайыма бизге кичинекей өздөрүнүн кол өнөрчүлүгү менен бир жана кагаздан түстүү аппликациядан бирдемелерди жасап бизге белек кылганды жактырышат. Мен күнүнө азыр үйдө болгондуктан 2 мал прогулкага алып чыгам. Анда булар дайыма кайра кайтканда келиниме гүл чогултуп келишет. Чоң эне гүл үзөлү дейт, макул, тамырын жулбагыла, эмки жыл чыкпай калат десем, тамырын жулушпайт. Алыска деле бара албайбыз, азыр карантин болгондуктан. Жаныбызда мектеп бар, ошонун стадионуна барып эле ойнотуп келем. Ошол жерден жакшынакай гүлдөрдү чогултуп келишет, кичинекей жөнөкөй эле гүлдөрдү чогултуп келишет. Бул дагы кадимкидей адамга жагымдуу маанай тартуулайт. Сааты менен күнүнө 2 сааттан 4 саат, кээде 1 сааттан 2 саат алып чыгам. Түшкү тамакка чейин, анан түшкү тамактан кийин ужинге чейин. Абдан туура айтасыз, мен кошулам сизге. Ийгилик. Мындай вебинарлар бат-бат болуп турса деген оюм бар. Агай, звук ачылбай калды сиздин, агай. Звугуңуз ачылбай калды. Силердин микрофонуңар, Жодорбек, силердин микрофонуңар өчүк болчу экен, менин микрофонум иштеп аткан. Рахмат. Ооба, сиз уктук, ооба. Мен ошол учурда өчүрүп калды. Анан адам Кармат эже менен өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кетти да, аябай маанилүү. Көрдүңүздөр, биздин бүгүнкү күндө ошол мектепте көпчүлүгүңүздөр мен ойлоп атам, бүгүн ушул биздин вебинарга катышып аткан көпчүлүк мугалимбиз. Өзгөчө сабакта жакшы үйрөнүп алдык да, ушул жагымдуу маанайды тарткылоочу. Ошону эле үйдө кандай бир деңгээлде үйдүн форматында, бирок албетте баягы мындай формаларын башкачараак кылып үйдө колдонушубуз керек. Сөзсүз түрдө. Бул не только балдарга, үй бүлө мүчөлөрү бирибизге да колдонсок болот да, чочубастан эле колдонсок болот. Эч кандай бир эмесе мындай эребин төрөнү жок да. Бул жерде Бактыгүл эжекенен да сурап келип атат, Бактыгүл Байтике эжеке атат, саламатсыз, учурдун ата-энелерге да кандайдыр бир бала тарбиялоонун жолу тууралуу көбүрөөк түшүндүрүү зарыл болуп жатат дейт. Баланын дүйнөсүн түшүнүү чоң проблемага айланды. Кандай дейсиз дейт. Студент балдар болобу, окуучу балдар болобу, акча, материалдык байлык өлтүрүү күч алды. Канткенде ушул нерселерди арылабыз. Эми албетте биз бүгүнкү күндө балдарды тарбиялоо боюнча ата-энелерге сөзсүз түрдө түшүндүрүшүбүз керек. Айтып атабыз, сөзсүз түрдө бул баланы тарбиялоо боюнча биз ата-эне эң биринчи биз мындай адам өзүн өзү тааныса, канчалык адам өзү изденип, иште билим алып, не только университетте билим алуусу, окуусу маанилүү эмес. Өзүнчө изденишибиз керек экен да. Деги эле ата болуунун эмесинде. Ошондой болсок, эгерде өзү, мен ойлойм, ушул өзүн тааныган адам сөзсүз түрдө балдарды тааныйт да. Анан албетте көпчүлүк учурда бүгүнкү күндө материалдык байлык өлтүрүү күч алып атат. Бул эми тенденция. Бирок ошол эле мезгилде биз балдардан жанагындай материалдык байлыктын терс эле дебестен, материалдык байлык менен руханий баалуулуктун бири-бирине биз мындай каршы койбостон экөөнү тең алып кетишибиз керек да. Балдар албетте жакшы жашоого, нерселерге умтулуш керек сөзсүз түрдө максат болуп. Бирок ошол эле мезгилде биздин руханий байлыгыбызды, салт санаабызды деген сыяктуу адебибизди сөзсүз түрдө чогуу алып кетишибиз керек да. Бул экөө мындай бири-бирине каршы эмес, бири-бирин толуктап турган түшүнүктөрдү биз балдарга түшүндүрүшүбүз керек. Рахмат. Улукбек ага отабыз сизде. Ким сүйлөйт? Наргизаба? Мен сүйлөйүн дегем. Айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден ушул Акынбекке чоң рахмат айтып койгум келет. Анткени ушул карантин убагында баарыбыздын башыбызды бириктирип, онлайн вебинарларды өткөрүп берип атат. Ушу белгилүү педагогдорду чакырып, белгилүү инсандарды чакырып, карантиндин бизге пайдасы да болуп атат. Аны моюнга алышыбыз керек. Анткени биз балдарыбызга көп көңүл бөлбөй калган экенбиз. Баардыгыбыз жумуш деп, жумушта болуп, анан жумуштан келгенден кийин чарчап келип, чындыгында эле балдарыбызга көп көңүл бөлбөй алганбыз. Азыр карантиндин жакшы жагы, балдарыбызды жакшы таанып атабыз, балдарыбыз менен чогуу болуп атабыз. Анан мен айтып койгум келет дагы,
23 апрель китеп күнүңөр менен куттуктайм. Биз азыр үй бүлөбүз менен, балдарым менен, неберелерим менен китеп окуп атабыз. Биздин шаарда ошол эстафета уюштуруп алганбыз. Жалпы билим берүү мекемелери ошо балдарыбыз менен кайсы китепти окудук, ошол боюнча видеого тартып, жалпы группага, Facebook'a жарыялап турабыз да. Анан балдар менен көбүрөөк китеп окуганыбыз аябай дегенде пайдалуу. Окуп бергенден кийин эле баланын өзүнүн оюн угушубуз керек. Биз балдарга эркиндик беришибиз керек. Балдар биз окуп берген, анан өздөрү окуган китептерди айтып берсе аябай жакшы. Анткени китеп бизди өстүрөт, китеп бизди жакшы жолго тарбиялайт. Көп идеяларды биз китептен алабыз. Doğru. Ece özünün tecrübesinden bölüştükten sonra. Эми мындайда баарыңыздарды ошол китеп күнү менен куттуктайм. Анан Акынбек, сага чоң рахмат. Мындан нары дагы элдин камын ойлоп, жалпы Кыргызстандарды ойлоп, ушундай вебинарларды көбүрөөк өткөрүп турсаң жакшы болот эле. Рахмат Биз дагы эскерсиз бири-бириз менен Кыргызстандын ар бир бурчундагы педагогдор, жалпы эле Кыргызстан турундары бири-бирибизди көрүп, бири-бирибиз менен тааныш болуп атабыз, ой пикирлерди алмашып атабыз. Бул эң жакшы жөрөлгө. Кудай буйрса, келаткан 9 май келатат. Баарыңарды жеңиш майрамыңар менен куттуктайм. Биз сол жеңгенбиз. Ал эми вирусту ынтымакта, биргеликте жеңебиз буюрса. Okutup duracak. Abdan sonra. Ece bunu abdan jakşı tecrübesi menен bölüştük gördüңүздөр жана группаларда жанагындай жөнөкөй эле келген бир картиналарды, башка нерселерди бирөөзгө жөнөтө бербестен тажрыйба аябай сонун көрдүңүздөрбү? Китеп окуп, кайсы китепти окуганды, керек болсо видео жана башка бирин жөнөтсө абдан сонун нерсе. Анан балдарга дагы телеграм эстейм, аябай сонун жеке тажрыйба. Тоткон эже? Ким? Акын сен кимдерге сөз берип ататынын айтып коюп берсең, Азыр Тоткон эжеге чык. Макул. Эже окуп атабыз сизде? Кайтайм. Каякта канакей. Mikrofonunuzu açıp alыңыз. Чыктыбы? Көрүнүп атабы? Айта бериңиз эчке. Бул абдан жакшы мени баштадыңар да, айнанып кетейин. Заманга керектүү нерсени мен айтайын дегеним ушу силердин жанагы 365 күн жомок деген окуйбуз деген чоң китебинден көбүрөөк чыгарса, ушуларга спонсорлор табылса, садиктерде болсо ошол китептер, ошондой жомок китептерден мен дүшүнөн алып, неберелериме окуп берип, кандай сонун жомоктор жазылган. Ошол китептерден көбүрөөк дагы чыгарасыңарбы деп сурайын дедим эле. Тоткон эже, рахмат. Ал китепти чыгарганбыз, азыр басылып турат, бирок басмаканада турат. Себеби дегенде азыр эми карантинге байланыштуу мындай жеткиле турган жерлерге, жетип эмелерге, аймактарга кеткен, бирок чыгып атат, ал негизи бар. Негизи буюрса, илдеттер бутулсак, дагы керелдеги аймактарга таркатабыз. Менин оюмча, азыр ошол китеп как раз мына ата-энелер үйдө турган кезде абдан сонун болот эле дейм да. Бир бетин эки жомокту баласы окуп, эки жомокту энеси окуп берип, кезектешип окуп, көркөм окуп дегендей абдан сонун болмок. Ошондой китептер жок да колдо. Мен ошондой силерди жазганыңарга аябай ыраазы болот элем. Ушу балдардын, Кыргызстандын балдарынын келечегин ойлоп, ошого кам көрүп, кыйналып, элдин башын бириктирип, бирине жакшы көрүнүп, бирине жаман көрүнүп дегендей кээ бир түшүнбөгөндөр ойлойт да. Бирок ушундай көпчүлүк элге жагып атат кылган ишиңер. Өмүрүңөр узун болсун, дагы ийгилик каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Сизге да ден соолук, ийгилик болсун. Байкеге салам айтыңыз. Чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Ошту сагындык. Кийинки суроо, Акын. Кийинки суроо суроо эч ким унчукпайлы, ошо сиз деле угуп атышат баарычы. Мына дагы бир суроо берди. Гүлмира эжекен. Саламатсызбы? Кайсы китептерди сунуштайсыз? Сизге жана Акын байкеге рахмат дейт Гүлмира эжеке. Эми бул табиттикке карата да, мисалы үчүн ар бир өзүңүздөргө ылайык, мисалы үчүн мен мурун окуган элем мындай чала бала, бирок азыр бул мархумдар үнү деген китепти окудум да. Мисалы үчүн элементарный бизде үчүн мисалы үчүн.
как раз жанагы биздеги жаңы интеллигенция калыптанып аткандагы Кооператив, Алыкул Осмонов, Алы Токонбаев жана башкалардын турмушунда өтө сонун баягы Кыргыздын акыркы мындай жанагындай интеллигенция калыптанып аткан мезгилдеги өтө бир окуялар, мисалы үчүн абдан сонун бир сөздөрү да абдан бир кара сөз менен абдан жакшы берилген. Мисалы үчүн мен ойлойт элем, эгерде ушул китепти окуган болсоңуздар, мисалы үчүн өзгөчө абдан окууга абдан, мисалы үчүн ушул как раз 20-30 жылдарга кайтып барасыздар да, өтө мындай кызык окуялар бар да, мисалы үчүн айтылган, мисалы үчүн анан мисалы үчүн бүгүнкү күндө эми ар кандай табитке карата бүгүнкү күндө мисалы үчүн балким Чыңгыз Айтматовдун чыгасыздар. Андан тышкары бүгүн жаштар мисалы үчүн жана бизнес багытындагы китептерге аябай кызыгып атышат. Мисалы үчүн аябай бул дагы менин оюмча окусаңыздар болот бүгүнкү күндө. Эми бүгүнкү күндө жанагы аудио китептер чыкты. Мисалы үчүн мына көчө өткөн жумада эле абдан бир жакшы талкуу болду. Мисалы үчүн жанагы эссенциализм деген абдан бир жакшы термин. Жанагындай жөнөкөй бир жашоонун, жанагындай ыксыз жашоодогу ыксыз нерселердин азайтуунун бир жолу. Ошол китепти дагы карасаңыздар болот. Эми кыргыздын китептери толтура. Мисалы үчүн өткөндө мен дагы китеп окудум. Бул китепти окудум. Адам болгум келет деп, мисалы үчүн. Төлөгөн Касымбековдун китеби, мисалы үчүн бул мурунураак чыккан китеп. Ушул сыяктуу менин оюмча табитиңизге карата бүгүнкү күндө чектөө жок. Мисалы үчүн менин оюмча бүгүнкү күндө китептен Кудайга шүгүр азыр. Анан балдар адабияты боюнча дагы мисалы үчүн окусаңыздар болот. Мисалы үчүн балдарды таанып билүү үчүн мен сиздерди сунуштайт элем. Мисалы үчүн жанагы Говард Ганнердин эмгектерин окусаңыздар, жана балдардын аркылуу үйрөнөсүздөр. Андан кийин Лев Семенович Выгодский деген мыкты окумуштуу бар. Мисалы үчүн Америкага кетип калган, абдан мыкты окумуштуу болгон Советтер Союзунун мезгилинде. Ал кишинин жанагы өнүгүүнүн жакынкы зонасы боюнча теориясы бар. Мисалы үчүн эгерде дагы балдарды жакшы таанып билиңиздер келсе, мисалы үчүн Жан Пиаже деген швейцариялык окумуштуу бар. Как раз баланын өнүгүшү боюнча абдан бир жакшы бир ойду айткан. Андан тышкары мисалы үчүн Рита Дунду сунуштайт элем. Мисалы үчүн жанагы балдарды как раз бул дагы таанып билүүгө абдан жакшы берет. Анан Жумабаева эже которгон психолог мыкты. Курактык психология деген жакшы китеп бар. Возрастная психология деп коебуз, Бул китепти окусаңыздар менин оюмча аябай жакшы болот. Рахмат. Агай, Бактыгүл эжекенин дагы бир сунушу бар экен. Ушундай вебинарларды окуучуларды жаш өзгөчөлүгүнө карап өткөрсөк кандай болот дейт. Мен Дүйшөн агай да угуп атса керек, мен сизге да айттым окшойт. Мүмкүн болсо биз кийинки жумадан бир убактыңыздарга карап туруп вебинар сыяктуу жанагы талкуу кылсакпы деген сунуш бар да агай. Мисалы Сейиз Дүйшөн агай, Гапыр агайды, Алмаз агайды, анан жана Дубайдагы Жалалдин Жээнбай агай менен бир ушундай бир талкуу ар кайсы тармактан. Ошого эми сиздер кандай дейсиздер? Бул Бактыгүл эжекенин сунушу бар экен. Сиздерге кандай болот дейт? Жакшы, эч мүмкүн, эч менин оюмча бүгүнкү күндө айтып атпайсыздар, мына Акун, мисалы үчүн мына сиздер ар кандай тармакта бүгүнкү күндө вебинар уюштуруп атат. Ошондон кийин баягы интернеттин мүмкүнчүлүгүн колдонуп бүгүнкү күндө эми мындай да, ушул биз эле эмес, көптөгөн тармактар да бар. Мисалы үчүн көбүрөөк мындай эми биз көбүрөөк мындай педагогикалык мындай аспектлерди айтып атпайбызбы? Мындай практикалык аспекттеги кишилерди дагы уюштурсаңдар болот да. Мындай менин оюмча мындай вебинарларыбызды жалаң гана ушул баягындай билим берүү тармагына арнабастан жашоонун ар кыл тармактарында менин оюмча уюштура бериш керек да. Бул мисалы үчүн эс тандоо боюнча өзүнчө, мисалы үчүн өзүңүз айткандай мектеп окуучуларына мисалы үчүн өзүн өзү таануу боюнча толгон багыттар бар. Мисалы үчүн ушул эле медицина багытында туура тамактануу боюнча, мисалы үчүн эми биз күндө 3 мал 4 мал тамактанабыз, а бирок кээ бир учурда туура тамактануу, мисалы үчүн кайсы тамак менен кайсы тамак бири менен мындай дал келет, дал келбейт. Ушул сыяктуу нерселердин баардыгын тең биз бирибизге акыл үйрөткөнөн эмес, ушул сыяктуу вебинарларда менин оюмча көбүрөөк болуш керек. Бул жерде дагы эме кылып атат. Бир суроо бар экен агай мен. Угатам. Дүйшөн агайдан суроо экен. Бала кээде кежир болуп укпай турган болсо, жакшы жолго айтсаң да укпаса, анда кантип тарбиялайбыз дейт. Эми жакшы балдар такыр кежир болсо, жана Москвадагы тилекке каршы көрдүңүздөр, окуяны көрдүңүздөр. Баарыбыздын жүрөгүбүздө өйттү да. Кежир балдар деп атпайбыз, анан баягы андан кийин ата энеси чыгып айтып атат, эми балам ошондо кежир болду, укпай койду, тиги болду, уктап туруп депчи. Бала сөзсүз түрдө баланын кежирлиги, баланын жанагындай бир аз көк беттиги, мындай башкачараак сөз менен айтсак, бул ар бирибизде дурус нерсе да. Ал кыргыздан илгери айтып койгон, баланын көктүгү, баланын кежирлиги элине деген бир жакшы сөз бар да. Демек бала көк болсо дейт, ал демек
өзү мындай өзүнүн пикири, өзүнүн багыты бар экен деген сөз да. Менин оюмча жанагы баланын кежирлиги ал баланын дагы мен да инсанмын, мени менен да эсептеш керек деген сөз. Демек укпай атса, биз аны угушубуз керек, баланы угушубуз керек. Ал эмнеге ошентип кежирип болуп атат? Эмнеге укпай атат? Демек баарлашуунун негизинде биз бир компромисске бара алабыз да, сөзсүз түрдөчү. Ошол жол менен менин оюмча барса болуш керек, Дүйшө мырза. Дагы бул жерде дагы Гүлмайрам эжекеден жакшы. Саламатсызбы агай? Отабыз. Саламатсызбы, менин атым Жазгүл. Биз Бишкектеги бала бакчаларда иштейбиз. Мен тажрыйба бөлүшүп кетүү боюнча айтайын дедим эле. Бизде бала бакчаларда четте калбастан онлайн сабактарды же болбосо видео сабактарды жасап, балдарды колдон келишинче тарбиялоого аракет жасап атабыз. Анан бул нерседе биз бир тараптуу эле болуп калбастан, баягы кайтарым байланыш катары ата-энелерди дагы бир аз ойлондурдук. Азыр мисалы биздин үй бүлөдөн досторума бир сабак деген долбоор иштеп чыктык. Ар бир үй бүлө өз алдынча өзү каалаган темада сабак даярдап группаларга жиберүү боюнчачы. Анан бул долбоорду айтсак ата-энелер дагы аябай мындай жагып, колдоп, биз дагы ойлонушубуз керек турбайбы, даяр эле сабактарды сындап отура бербей, биз дагы эми кыймылданышыбыз керек турбайбы деген ойго келип атышат, бирок колдошуп атышат. Анан бул кайтарым байланыш катары дагы анан ата-энелердин дагы баягы жөн эле даяр сабакты угуп койбостон өздөрү дагы ойлоно баштаганы бул дагы жакшы нерсе экен. Өтө сонун Жазгүл. Абдан сонун тажрыйба көрдүңүздөр. Ар бирибизде көп тажрыйба чыккан. Бул жерде Гүлмайрам эжеке жазып атат. Мына мен дейт көчөдө печенье башлаганмын дейт. 8 жаштагы кызым, менде бир идея бар, камырыңыздан кичине берсеңиз жасап көрөйүн дегенден бербей койгом дейт, өзүм жасагам дейт. Эми кеңештериңизден улам ушул эртең да печенье бышырып чечтим дейт. Эми эртең мен дейт кыздарыма жасатам дейт. Абдан сонун нерсе көрдүңүздөр, демек бала бир нерсенин жөнүн айтпайт да. Бала ошол биз жанагындай акыл айтуу менен эмес, жасатуу менен, жашатуу менен үйрөтөбүз да. Мен ойлойм, Гүлмайрам эжеке абдан сонун, сиз ушундай чечимге келгениңиз, сөзсүз түрдө жасатыңыз, албетте ал идеясы качып кетпесе, кызыңыз далай сюрприздерди кылат. Ошондуктан көрдүңүздөрбү? Бала бир нерсени жөнүндө суранбайт да. Биз баланы жалкоо дейбиз да. Баланы биз өзү жалкоо кылып койбойбузбу? Бир нерсе сураса, жасайбыз, тынч, бул карбаба, бүлдүрөсүң деген сыяктуу нерселерди колдонсоң, анан бала мынтип отуруп калат да. Демек бала ошентпестен, ошондой болбостон, демек жасатышыбыз керек. Демек бала жасап атып, жашоого үйрөнөт. Ошондуктан Гүлмайрам эже, сиздин чечимиңизди коюңузга рахмат. Менимче ал баланын өнүгүүгө бир кеткен жол. Рахмат. Так. Жакшы, дагы суроо барбы? Саламатсызбы агай? Саламатсызбы, отабыз. Биз Жалал Абад шаарынан сизди угуп атканбыз. Балдар бакчасынан биз деле иштегенбиз. Мисалы, сиз айткан бүт кеңештерге кошулам. Ата-эне мисалы чарчап келип, убакыт аз бөлүп калат экен баласыначы. Анан биз ата-эне катары айтсам, эмоционалдык, физикалык, интеллектуалдык жактан эме кылып атабыз, баланы тарбиялап атабыз деп ойлойбуз, бирок убакыт аз бөлөт экенбиз да. Анан мен сизге суроом, бир туугандарды, кичинекейден балдарчы ушу бир тууган мисалы же болбосо бир группада, бир класстабы бири менен болгон уруш талашты же болбосо мээримди күчөтсө, кандай неме менен күчөтсө болот, метод менен? Анан бири-бирди баягы айтып келишет, анан жамандашып элечи. Ошосун кантип токтотсо болот? Ошондой методдоруңузду айтып берсеңиз. Абдан сонун. Бул бир туугандардын арасында да атасыз да, Сабир эже? Бир туугандардын арасынан дагы ооба, анан бир туугандар и группада да мисалы же сабак неме класстарда мисалы тиги классташтардын арасында деген. Туура. Ошол боюнча айткан. Бир туугандардын арасында жанагындай. Деги эле мен айтат элем, үйдө ар бир үйдө, мисалы үчүн, кегерде мен педагог катарында айтсам, мисалы үчүн биздин үйдө конфликт болбойт, бирибизге кыйкырышпайбыз десем, мен алдаган болом да. Ар кандай эмоционалдык жагдайлар болуп турат. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бул
мындай коркуп турган нерсе эмес да. Өтөсүн, демек биз адамбыз. Ар кандай кырдаалда, ар бир окуяга биз ар кандай эмоционалдык баа беребиз. Бул нормалдуу нерсе да. Анан балдардын дагы кээде урушуп табышып турганы дагы бул нормалдуу көрүнүш. Бирок тилекке каршы кээде бизде ашыкча, өзүңүз айткандай, жанагы мектептерде, балачтарда коросчой чокушуп турат да. Бул абдан бир мындай жагымсыз жагдай да. Себеп дегенде коом биз тилекке каршы ушундай кылбайбызбы? Байкадыңыздар, кара күчтүн мисалы үчүн ата келсе сурайт, канча жадымасың, тетиген коркосуң, башың бир чаппайсың, тигибу деп кандай бир деңгээлде мындай көпчүлүк учурда мындай көбүрөөк кайраштырабыз да. Бир акылдын мелдештери, акылдын бир таймаштары эмес, көбүрөөк бизде мындай күчтүн, апалар сурайт, кээде эмне тамак жедиң деп, аталар сурайт, ким канча жатамасың дейт да. Ушул сыяктуу мындай коомдо мындай эрегишүүнүн мындай өнүктүрө турган эмес, мындай бизди бир аркага тарта турган нерселерин биз өздөштүрүп алганбыз да. Ал эми бүгүнкү күндө мына адистер айтып атышат, бала акчадан баштап бала конфликт чечкенди үйрөнүш керек. Демек, бала акчадан баштап конфликтология деген бар да, билесиздер да. Демек, бала ошол бала акчадагы баланы конфликттен чыкканды, конфликтти чечкенди үйрөнүш керек да. Биз көпчүлүк учурда эмне кылып атабыз? Мисалы, мектепте болобу, башка да болобу, ата-энеси башкалар кылып атат. Жок. Балдардын конфликтин балдар өзүнчөрүн чечкенди үйрөнүш керек. Талдалган үйрөнүш керек. Как раз бул жерде сынчыл ойлор. Кечириңиз агай. Туура сиз айтып атасыз, өзүнө коюш керек. Мисалы, абай биз деле окудук. Өзүнө коюш керек. Өзү чечишти багы чечсин өзүнчөчү. Мисалы, ортого аралашпайчы. Ортодо проблемага аралашпай, бала мисалы урушканда, ошол учурда все равно ошол көктүгүнү кылып, жанагы сөзүнө бербей, ошо билип турсам дагы жок, меники прав деп турган баланы мындай кантип иштешин, үстүнөн кантип иштешин билбей калабыз да. Мында да Сабрижа, мындай да сиздерге бала келгенде, ар кандай үй бүлөлүк тажрыйбалар бар. Балким аны эгерде ошенткен баланын балким апасы же атасы көп, балким ошол көнүп калган. Демек, биз чогуу ата-энеси менен чогуу иш алып барыш керек да, бул жерде сөзсүз түрдө. Ал эми бир ошондой кандай бир деңгээлде жанагындай мүнөзү калыптанган нерсени биз бир эле күндө калыптандыра албайбыз. Демек, биз ошол конкреттүү балага карата, эгер ошондой нерсени көрүп атсак, ата-энеси менен чогуу бир жылдыкпы, 6 айлыкпы бир иш чаранын планын иштеп чыгыш керек да. Ошол сыяктуу чече алабыз, бир күндө чече албайбыз бул нерсени. Себеп дегенде бала акчага 30 бала келсе, анын 30 ата-энеси бар. 30 ата-эненин 30 мүнөзү бар да. Өткөрүп атасыздарбы? Бирок бала акчадагы жанагындай жагдай, конфликти конструктивдүү чечүүчү. Ал эмне? Жанагындай талаш кылбай, бирөөнү ызылдатпай, сабай үйбөй, ошондой чечүү. Эми бул жерде албетте жанагындай бала акчанын шарты да бул жерде бар. Баланын саны канча, ошондой жагдайлар бар да. Бир көп факторлор таасир этет да. Эгерде жанагындай чакан бала акча болсо, иштесе болот. Эми көп жанагындай бала акчаларда тилекке каршы кээде тарбиячылыгыбыз кайтаргыч эле болуп калып атат да. Бул жагдай дагы бар. Ошондуктан менин оюмча бул жерде ар бир мындай конкреттүү жагдайга карата иш чара көрүш керек ба. Рахмат. Агай, кечиреңиз, 6 минут убактыбыз калыптыр. Дагы бир суроо алалы, анан кийин. Эмеде бул жерде айтып атат, Тотукан эже айткан жомоктордун бир экөөсү менен электрондук вариантта таанышсак болобу дейт. Тилекке каршы 365 күн жомок, ал электрондук версиясы жок. Бирок мындай аймактарга кеткен. Мен эме китеп дүкөндөргө тапшырдым эле, аймактардан сурасаңыздар болсо керек да. Болсо керек. Мына Бишкектин жанагындай бардык эле китеп дүкөндөрүндө бар. Эми азыр китеп дүкөндөрүнүн көпчүлүгү иштебей атат азыр. Бирок бир эки кайсы мен азыр эстеп айтам, китеп KGB ошол бирөөлөр мындай жеткизип да берип атышат да. Бирок тилекке каршы электрондук версиясы жок. Дагы бир суроо алалы. Суроо бере тургандар жокпу? Анда мен бул жерде дагы болобу ушундай семиналар дейт. Акын мырза жооп берди. Менин оюмча бул жерде вебинарлар абдан көп болуп атат. Менин оюмча ар кандай вебинарлар. Керек боло турган болсо, аймактагылар өздөрүңүздөр да уюштурсаңыздар болот. Мындай мисалы үчүн жанагындай тажрыйба алмашуу боюнча уюштурсаңыздар, менин оюмча сөзсүз түрдө болот. Асылбек агай, эми убакыт бүтүп калды окшойт. Ошондой болсо да мен тиги баланын сөзүнө кандай кылайлык, жооп берип коелукчу. Ошол бизде качып атабы? Азиз мырза барбы азыр? Акын бизде качып атабы? Жок. Чыгып кеттиби? Эми Азиз мырза темадан чыгып кетти, акча жеке. Мейли, чыгып кетсе кийинки анда убакыт экономдойлук. Өзүңүз жеке бир консультация берип коюшуңуз коелу. Ооба, үнөмдөйлүк убакытты.
Акча жежике кечиресиз, сиз мүмкүн болсо телефонду калтыртып койсоңуз, балким сиз менен да бир ушундай семинар уюштурсак, вебинар жакшы болот. Негизи мындай сурагандар көп болуп атат. Макул, мен калтырайын телефонду. 4 мүнөт убактыбыз калыптыр агай. Урматтуу ата-энелер, анда мен узабай анда эме кыла берели, мындай оюбузду тактап туруп алалы. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Урматтуу ата-энелер, мен ойлойм, бул жерде биздин көпчүлүгү сиздер мугалимдер, ушул аймактагы интеллигенциянын өкүлдөрү катышып атасыздар, мисалы үчүн ушул Ижада коомдук фонду менен мындай кызматташып жүргөн. Мен ойлойм, ушул ар бириңиздердин бир катышыңыздар бар. Кайдыгер карабайлы. Мисалы үчүн жанагы Москвадагы окуяда көрүп атасыздар, мисалы үчүн карасак, бала баягы жетим экен, келинчеги да жетим экен, баягы жетим өскөн адамдар экен, бирок мындай байкуштай болуп атат да, бирок действительно алар жардамга муктаж да. Биз аларды күнөөлөгөндө эле токтотуп, баягы ошондой бир баласын сабаган, ошондой жагдайда эле мындай баса калып тепкилей бербестен жардам кылганды үйрөнүшүбүз керек. Урматтуу агайлар, акча жеже турат, мына эжекелер турат, мына Гүлмайра эже, Тотукан эже, баардыгыңыздар менен Албетте. педагогбуз да, педагогбуз, баарыбыз тармакта иштеп жүрөбүз. Ошондуктан ошол нерселерге кошунабыз болобу, тууганыбыз болобу, мен оюмча кайдыгер карабастан ушул багытта эмешибиз керек. Тем более азыр көп мындай муктаж. Ошондуктан балким айрым учурларда телефонуңуздардан WhatsApp аркылуу жана 4 кишиден кошулсак деле мындай кээ бир учурда видеоконференциялар уюштуруп, ошондой бир үй-бүлөлөр байкап калсак, өзүбүз эле мындай шефствого алып, ушундай сыяктуу аракеттерди көрүшүбүз керек, урматтуу агайлар, эжелер. Анан көңүл буруп, ушул катышып 2 саат убактыңыздарды койгонуңуздар үчүн рахмат, сиздерге суроо бергениңиздер үчүн рахмат. Акын мырза, сиз дагы мындай кайдыгер карабастан мындай республикалык жаатта баардык өзүңүздөрдүн баягы аймактагы кызматташтарга мындай кабар берип, уюштурган үчүн сизге рахмат. Баардыгыңыздарга үй-бүлөңүздөргө бакубатчылык каалайм. Сиздерге мен ыраазымын. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат агай, сиздин да ишиңизге ийгилик. Рахмат, биздин семинар өткөрүп бергениңизге, үй-бүлөлүк бакыт. Рахмат агай. Андан кийин балдарыңыздарга, жолдошторуңуздарга бир жакшы бир барып, жакшы сөздөрдү айтып, бирден бир кучактап, балдарыңызды өп, ушундай эме кылалычы, сураныч сиздерден, Рахмат сиздерге. Рахмат. Сиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат агай, анда көрүшкөнчө, урматтуу агайлар, эжейлер, ишиңиздерге ийгилик. Кудай буйруса дагы да көп ушул карантинде өзүбүзгө көп тажрыйбаны алып, эртең бүткөндөн кийин ушундай жакшы бир ийгиликке, жакшы бир жаңылык менен жумушту баштаганга Кудай таалам насип этсин. Баарыңыздар ишиңизге ийгилик, бактылуу болуңуздар. Рахмат агай сизге дагы. Үйшөн агайга дагы чоң салам. Рахмат, баардыгыңызга. Рахмат, чоң рахмат. Өтө жакшы баштадыңар. Чоң рахмат. Рахмат, жакшы туруңуздар. Рахмат. Асылбек агай, рахмат сизге дагы, чоң рахмат. Сизге да рахмат. Баардыгыңызга Жылдыже Баткенден чыгат. Рахмат Жылдыжеге, жакшы туруңуздар. Рахмат. Жакшы туруңуздар. Men болсо слайдтарды жөнөтүп коем, акыл сизге. Азыр. Аха. Агай, мага почтага жиберип койсоңуз, мен эжекелер почтасын калтырып койсо, бул жакка жиберем буюрса. Рахмат, жакшы. Жакшы туруңуздар. Саламат болуңуздар.